Geosаясий чыңалуу күчөп алтын рекордтук чекке жакындады. Дүйнөлүк рынокто алтынын баасы өсүп тарыхый рекордтук деңгээлге жакындай түштү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Геосаясий тобокелдиктердин күчөшү инвесторлорду коопсуз актив катары эсептелген алтынга көбүрөөк көңүл бурууга мажбур кылууда. Адистердин айтымында дүйнөдөгү саясий туруксуздук, айрым аймактардагы жаңжалдар жана АКШнын пайыздык чендерди төмөндөтүшү мүмкүн деген күтүүлөр алтынга болгон суроо талапты арттырды. Мындан улам баалуу металлдын наркы туруктуу өсүүдө. Эксперттер коопсуз инвестиция катары алтынга кызыгуу жакынкы мезгилде да сакталышы мүмкүн экенин белгилешет. Бишкекте карылар үйүнөн өрт чыгып 2 адам каза болду. Бүгүн Бишкек шаарынын Абай көчөсүнө жайгашкан карылар үйүндө өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу ОКМдин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, өрттөн кесип эткен имараттан 15 адам коопсуз жерге эвакуацияланган. Өрт учурунда 2 адам каза болгон. Кырсыктын себептери учурда такталып жатат. Окуя боюнча тиешелүү кызматтар тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Европалык лидерлер Украинага 15-20 миң аскер жайгаштырууну талкуулоодо. Европа өлкөлөрүнүн лидерлери Украинада ок атышууну токтотуу режимин камсыз кылуу үчүн 15-20 миң аскерди жайгаштыруу маселесин талкуулап жатышат. Айрымдар бул сан 30 миңге жакын болушуна үмүт арттууда. Миссиянын негизги бөлүгүн Франциянын жана Британиянын аскерлери түзөт. Алар жердеги жана абадагы коопсуздук үчүн жооп беришет. Ал эми Туркия Кара деңиздеги транспорттук жолдордун коопсуздугун камсыздоону өз мойнуна алат. Ошол эле учурда батыштын аскерлери фронт сызыгына канчалык жакын жайгашары азырынча белгисиз. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысына берген комментарийинде европалык расмий өкүлдөрдүн көпчүлүгү аскерлер Украинанын батыш бөлүгүндө жайгаштырылып, жергиликтүү жоокейлерди колдоо жана окутуу менен алектин. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Деген пикирде. Европалык дипломаттардын биринин айтымында, кокус Орусия кайрадан кол салып жиберсе, батыштын аскерлери жооп кайтара алабы деген маселе азырынча чечиле элек. Чынында биз дагы эле ок чыгарып жооп беребизби же качып кетебизби, ушуну талкуулап жатабыз деп белгиледи ал. Европадагы аткаминелердин айрымдары Украинанын аймагында америкалык аскерлерде пайда болушу мүмкүн экенин айтышкан. Европейская правда басылмасынын маалыматына караганда, Париждеги ыктыярдуу коалициянын жыйынында ага мүчө өлкөлөр Украинага колдоо көрсөтүү милдеттенмелерин алууну көздөп жатышат. Буга атышууну токтотуунун сакталышын көзөмөлдөө, Украинанын куралдуу күчтөрүн колдоону улантуу, Украина аймагында көп улуттуу күчтөрдү жайгаштыруу форматы, Орусиянын жаңы агрессиясы болгон учурда союздаштардын аракеттери боюнча милдеттенмелер, Украина менен узак мөөнөттүү коргонуу кызматташтыгы кирет. Ыктыярдуу коалицияга 30дан ашуун өлкө кирет. Франциянын президенти Эммануэль Макрон быйыл сентябрда алардын 26-сы ок атышууну токтотуу режимин көзөмөлдөө үчүн Украинага аскер жөнөтүүгө даяр экенин айткан. Париждеги жолугушууга АКШ президенти Дональд Трамптын атайын чабарманы Стив Уитков жана күйөө баласы Жаред Кушнер да катышат. Булак Азаттык. Орусияда былтыр 100 адам өмүр бою соттолду. Былтыр январдан ноябрга чейин Орусиянын соттору 100 адамды өмүр бою эркинен ажыратты. Бул тууралуу ТАСС жогорку соттун басма сөз кызматына таянып билдирди. Бул акыркы 20 жыл ичиндеги рекордтук көрсөткүч. Ага чейинки эң жогорку көрсөткүчтөр 2005-2012 жылдары катталып 84төн өкүм чыккан. 2005-2024 жылдары 1316 адам ушундай жазага тартылган. ТАСС акыркы жылдары кылмыш жаза кодексинин бир катар беренелерине өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы кошулганын белгилеген. Алардын арасында мамлекетке чыккынчылык кылуу, террордук акт уюштуруу же террордук иш-аракетке тартуу боюнча беренелер бар.
Биринчи бөлүм аттуу укук коргоо долбоорунун маалыматында Орусиянын Украинага каршы масштабтуу согушу башталгандан бери орус соттору мамлекетке чыккынчылык жана тынччылык боюнча 1000ден ашуун өкүм чыгарган. Алардын 468 2025 жылга туура келет. Бул 1997 жылдан берги эң жогорку көрсөткүч. Изилдөөгө ылайык согуш башталгандан бери мамлекетке чыккынчылык, тынччылык жана купуя кызматташуу беренелер Орусиядагы саясий репрессиянын негизги куралына айланган. Булак Азаттык. Өзбекстанда Украинадагы согушка барган адам соттолду. Өзбекстандын Бухара облусуна караштуу Каган шаарынын кылмыш иштерин караган соту Орусиянын армиясында Украинага каршы согушкан 29 жаштагы адамды 3 жыл 6 айга эркинен ажыратты. Бул тууралуу сот чечиминин тексти менен таанышкан газета Оз басылмасы кабарлады. Өкүм 9 декабрда жарыяланган. Айыпталуучу 2013 жылдан тартып Орусияга сезондук жумуштарга барып турган. 2023 жылы орус жарандыгын, 2024 жылы бул өлкөнүн аскердик билетин алган. Тергөөнүн версиясы боюнча 2025 жылдын май айында Магаданда Орусиянын коргоо министрлиги менен 1 жылдык келишим түзүп, согуштук аракеттерге катышууга макул болгон. Сотто айыпталуучу полиция кармагандан кийин келишимге айласыз кол койгонун билдирген. Өзүнүн айтымында ага жазасын өтөө же аскерге баруу сунушталган. Келишим түзүлгөндөн кийин Хабаровск шаарына жөнөтүлүп, 2 жума аскердик даярдыктан өткөн. Андан кийин Украинанын Запорожье облусуна жиберилген. 2025 жылдын 21 июнунда ракеталык сокку урулганда жаратылып, ооруканага жаткырылган. Дарылангандан кийин октябрь айында Кыргызстандын аймагы аркылуу Өзбекстанга кайтып келген. Тергөө учурунда айыпталуучунун жанынан келишимдик төлөмдөр, дарыланууга берилген каражаттар жана банк картасы табылган. Анын уюлдук телефонунан Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн аскердик формасын кийген, курал кармаган жана жаратылгандан кийинки сүрөттөр табылган. Басылманын маалыматына ылайык, күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, согушка барганына өкүнгөнүн билдирген. Ал буга чейин соттолбогонун жана үй бүлөнүн жалгыз багуучусу экенин айткан. Сот аны жалданмачылык менен чет мамлекетке аскердик кызмат өтөө айыбы менен күнөөлүү деп тапкан. Жазаларды жартылай кошуу менен 3 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. Украинанын Жашагым келет долбоорунун маалыматында 2025 жылдын ноябрына карата Орусиянын куралдуу күчтөрүнө Борбор Азиядан 7,5 миңден ашуун адам кошулган. Алардын болжол менен 1,5 миңи каза болгон. Булак Азаттык.